Selçuk mamleketi doğrunda Nizamiye degen medreseler kurulgan. Aytışı boyunca ал ушуга чейинки медреселер экономикалык жактан эркин көбүнчө фонддордон белгилүү ушундай баягы кол ачык адамдардын уюштурган фонддорунан кол ачык адамдар акча берген жерден булак тартып окутуп илим ошентип өнүгүп келген. Низамия медреселеринин өзгөчөлүгү ошол ислам тарыхында алгачкылардан болуп, мамлекеттин каржылоосунда, мамлекеттин кийлигишүүсүндө, мамлекеттин саясатынын негизинде окутуп чыгара турган, билим бере турган бир иш аракетти жүзөгө ашыра алып курулган медреселер. Бул жерде өтө мындай саясий өңүттөр өтө көп нерсе айтылат, спекуляция айтылат, бирок так болгон бир нерсе бар, биз билген. Низамия медреселеринде акчаны мамлекет бергенден кийин мамлекет илим билимге кийлигише баштаган. Бул так. Бул көптөгөн аалымдар ошол учурда айткан, биз бүгүнгө чейин академиялык эркиндик дегенде, биз академиялык эркиндикте илим кылып келдик. Андан кийин биз андай кыла албайбыз. Медресе курулду, мамлекет акча берип атат. Эми мамлекеттин буйртмасы менен гана аларга жага турган илимди сүйлөп, жакпай турган сүйлөбөй, окшоштуруп, буруп берип, ийип берип, ушинтип калат экен деп көп адам мындай муну негативдүү эскергени белгилүү. Ошол жерде тил, укук, диний сабактар, предметтер көбөйтүлгөн, бир азайтылган сабак бар ошол жерде. Бул философия. Бүгүнгө чейин мага деле көп басылган адамдар бар, бирок жанагы күлкүлүү болгон жери философияны түшүнбөгөн адамдар, философиянын динге каршы, динге душман, бул бизди жакшылыкка алып барбайт, акылга таянган адамды адаштырат деп айтып жүрүшөт. Бирок философияны түшүнгөн адам катары, бир аз түшүнгөн адам катары бул сын пикирлер так орундуу эмес деп ойлойм. Ошентип Низамия медреселеринде философия илиминин окутулушу азайтылган, өтө дээрлик жок десеге жакындатып кеткен да. Анан ошол жерде ислам тарыхында белгилүү аалымдардан Газали, имам Газали үчүн айтылат, бул туура эмеспи, бирок спекуляциялар бар. Дин илимдери жана дүйнө илимдери деп ошол жерде биринчи жолу экиге бөлүнгөн. Жок, бөлгөн эмес, ол башка нерсе үчүн айткан деген көз караштар да бар, бирок чындап эле Газали ушул Низамия медреселеринин башында ректор болуп турган учурда ушинтип бөлгөнбү же андан кийин бөлүнгөнбү же башка факторлордо таасир болгонбу, буну билбейбиз, бирок күнүбүздө бир факты катары бир чындык бар. Чындап эле бүгүн сурамжылоо жүргүзө турган болсок, эшикке чыгып турушу мусулман дүйнөсүндө дин илимдери жана дүйнө илимдери деген нерсенин мындай эки башка бир ажырым бар экенин, дин илимдери маанилүүрөөк экенин бейишке кирип кетиш үчүн. Мен дайым айтып жүрөм го, жанагы өлгөндө биринчи намаздан сурайт экен, анан кийин орозосун сурайт, ажысын сурайт. Эч бир жерде жок да, мисалы өлгөндө биринчи сен канчалык илим билим окудуң, канчалык адамдарга пайдалуу болуп жашадың, же болбосо канчалык зыянын азыраак тартып жашадың, канчалык адеттик принциптерге так жашадың деген нерсени биринчи сурабайт. Биринчи намаз окудуңбу, орозо туттуңбу, ажыга бардыңбы, анан калганы маанилүү депчи. Мисалы үчүн бул ушул мен айткан жанагы диний илим, дүйнө илими деп бөлүп койгон кризистин чоңоюп баргандагы көлөкөлөрүнөн бирөөсү да. Бүгүн так бир нерсе бар, ошол экиге бөлүнүп калгандай бир түшүнүк мусулмандарга сиңди. Диний илимди окуш бейишке кирип кетиш үчүн же биздин жаратылыш максатыбыз катары бул диний илимди окуш керек экен, ушуну гана окусак болот экен. Жок эле дегенде, мисалы бүгүн дагы сурамжылоо жүргүзө турган болсок, лабораторияга кирип, мисалы үчүн бир микробиолог лабораторияга кирип ал жерде изилдөөлөрдү кылыш, же болбосо физик бүгүнкү жеткен нанотехнология жаатында болсун, IT тармагында болсун, изилдөө кылуу, ал жерде ачылыштарды жасоо, ал ачылыштарды, ал изилдөөлөрдүн жыйынтыгын көпчүлүктүн жашоосун оңойлоткон, жеңилдеткен, аларга пайдасын тийгизген ачылыштарды жасоо сооппу же намаз окуш сооппу десек, мисалы үчүн экинчисин тандайт көпчүлүгү. Бул эмнени көргөзөт? Бул бүгүн бизде факт катары дүйнө илимдери жана дин илимдерди эки жакка бөлүп алган түшүнүк, сиңип калган түшүнүк.
Suroğunuzga жооп болду окшойт. Кыскасы бул тарыхта бүгүнкү биздин кризисти оорлоштурган факторлордун бирөөсү болчу. Ал ошол тарыхчылардын айтышынча Низамия медреселеринде мамлекеттик саясат катары дин илимдери, дүйнө илимдери деп экиге бөлүнгөн. Ага чейин мен айткандай медресенин ичинде так илимдер дагы 1 жашына окутулуп келген болчу.